Ички иштер министринин экс орун басары Курсан Асановго кылмыш иши ачылды. Бул туурасында башкы прокуратура билдирди. Башкы прокуратурага Курсан Асановдун мыйзамсыз аракеттери боюнча ички иликтөө кызматы жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы келип түшкөн. Ага ылайык 7-8 август күндөрү ички иштер министринин мурунку орун басары генерал-майор Курсан Асанов ички иштер министринин буйруктарын аткарбастан, аны менен кеңешпей туруп, ички иштер министрлигинин кызматкерлерин башкаруусуз, коркунучта калтырып, мыйзамды одоно бузган. Мындан сырткары далил буюмдарды жана тергөөгө керектүү документтерди жашыруу менен жазык процессуалдык мыйзамдарды сактаган эмес. Кызматтык иликтөөнүн материалдары иликтенип чыгып, чогултулган материалдардын негизинде кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши ачылып, сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү аскер прокуратурасына өткөрүлдү. Учурда тажрыйбалуу тергөөчүлөрдөн турган тергөө тобу түзүлүп, тергөө амалдары жүрүүдө деп айтылат маалыматта. 7 августтан 9 августка чейин Кой Таш айылында жана Бишкек шаарында болгон окуялардан мэрия 2 миллион сом чыгым тартты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бул күндөрү Бишкектин мэри Азиз Сурахматовдун тапшырмасы менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн 70 автобус бөлүнгөн. Алардын 30-унун айнеги талкаланып, 1 автобус жарактан чыккан. Баштапкы эсеп боюнча аларды оңдоого 2 миллион сом керектелет. Мындан тышкары күнүмдүк киреше 100-120 миң сомго азайып, 60 айдоочу убактылуу жумушсуз калды. 7-8 августта Кой Ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциялары болгон. 9 августка караган түнү Бишкектин Борбордук аянтына жүздөгөн адамдар чогулуп, башаламандык уюштурушкан. Андан шаардагы 3 таштанды контейнери өрттөлүп, 84 темир тосмо сынган. Пара талап кылган эсептөө палатасынын инспектору кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлери тарабынан ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө эсептөө палатасынын инспектору 2019 жылдын апрель айында Ленин райондук номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлеринен 200 миң сом пара талап кылган. Апрель айында аталган мекеменин кызматкери инспекторго 60 миң сом берген. Калган каражатты кызматкерлерден чогултуп бермек болгон деп айтылат маалыматта. 2019 жылдын 26 июлунда кармалган инспектор күнөөсүн мойнуна алгандыгы тууралуу арыз берип, ошол эле күнү ага карата Бишкек шаардык 1-май райондук соту тарабынан үй камагына чыгаруу боюнча баш коргоо чарасы каралган. Айчүрөк соода борборунун алдында жеңил унаа жолдо бара жаткан кызды сүзүп кетти. Бул тууралуу күбө репортерго билдирген. Анын айтымында кырсык болгон жерге тез жардам кызматы келип, кызды ооруканага алып кеткен. Бактыга жараша кыз аман калган. Россиянын Калинин районунда кыргызстандык айдоочу жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу 24К агенттиги жазган. Маалыматка караганда автобус капталына оодарылып кеткен. Окуя кечээ болгон, анда 30 жаштагы кыргызстандык айдоочу катуу жабыркагандыгы айтылат. Алдын ала алынган маалыматка караганда, ал унааны башкара албай кырсыктаган. Унаанын ичиндеги өспүрүм жабыркаган эмес. Карагулжа районунун Октябрь айылынын Терек суу аймагындагы короодо 5 тонна жыйылган чөп өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мындан тышкары Карагулжа айылынын Төөм оюн тилкесинде 2 гектар жердеги куураган чөп күйүп кеткен. Кара суу районунун Бекжар айылындагы короодо 3 тонна жыйылган чөп жана 4 алма дарагы өрттөнгөн. Бул кырсык балдардын от менен ойногон шоктугунан улам келип чыккан.